Прокуратура кызматынын кезектеги коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешмеси өттү. Анда негизинен ишкердик субъекттерди текшерүү жаатында маселе көтөрүлдү. Жана мыйзамсыз жагдайларды көзөмөлдөп иретке келтирүү үчүн кабыл алынган мораторий тоскоолдук жаратып жатканы айтылды. Маселен, тамак аш коопсуздугу, курулуш тармактары жана жерлердин менчиктештирилип кетүүсү боюнча өз алдынча жана арыздардын негизинде текшерүүлөр мыйзамга каршы келет. 9 айга карата мыйзам бузулган ишкерлерге санитет көзөмөл борбору тарабынан 277 жооптуу адамдарга 1.572.500 сомдук штраф жазаны салынган. Мен азыр так билбейт экенмин. Бизге мисалы бир 3-4 күндө ушу маселени ыкчам түрдө караш керек болуп калганда биз күтүп калабыз да. Созулуп кетет. Эми мыйзам боюнча может кат жибергенде 14 күн күтүш керекпи, андан кийин жообун дагы 14 күн күтүш керекпи, может 1 айга чейин чозулуп калган учурлар да пайда болуп калып атат. Ал мезгилде ишкерлер дагы мындай өзүнүн эми сөзсүз түрдө мисалы мен деле ишкер болсом баягы өзүмдү укуктарымды аныктап, өзүм дагы ушул кайрылып укук органдарга өзүм деле мындай иш алып барам да. Ошол мезгилде бизде мындай түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Экономика министрлигинин Оштогу өкүлү билдиргенде, прокуратура кызматы жана башка көзөмөлдөөчү мамлекеттик мекеме ишканалар 9 ай аралыгында ишкерлерди плансыз текшерүү үчүн уруксат алып берүүгө 72 арыз жолдошкон. Басымдуусу курулуш тармагы боюнча, бирок алардын баарына уруксат берилген эмес. Ал эми плансыз текшерүү боюнча бизде 72 багыттама предписание деп коет да. Келди. Анын башта бардыгын эле отказ берген учурлар болду. Биз кайра иштеп фактыны аныктап келүү үчүн гана жөнөткөн отказ берген учурлар болду. 72 факт аныкталып биз тарабынан берилди. Анын негизгиси ошол баягы курулуштар көзөмөлдөө башкармасынан көрүп атасыңарбы, азыр күндө курулуштар көп болуп атат, мыйзам бузуулар көп болуп атат, санитардык көзөмөлдөө кызматы тарабынан болуп атат. Негизги ошол 20-60% ошолор түзүп атат да. Аталган кеңешменин жүрүшүндө мындан сырткары укук коргоо органдарынын жана муниципалдык мекеме ишканаларда коррупциянын болтурбоо маселеси дагы каралды. Ошондой эле кызматкерлердин арасында коррупциялык фактылар бар же жоктугу талкууланды. Шаардагы мекеме жетекчилери катышкан мындай жыйындар ар бир жылдын 1-кварталында өткөрүлүп келет. Эгерде коррупциялык схемалар аныкталган болсо, сөзсүз түрдө кызмат адам болобу, жөнөкөй адамдар болобу, аларга карата мыйзамдарда белгиленген катаал чаралар көрүлөт. Ал мисалы кылмыш иштери козголуп, эгерде мамлекетке келтирилген зыяндар аныкталган болсо, алар мамлекетке өндүрүлүп, бул багытта прокуратура, Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан иштер бүгүнкү күндө алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Координациялык кеңешменин жыйынтыгында аныкталган көйгөйлөрдү чечүү тапшырмасы берилип, ага жараша жумуштар аткарылат. Мындан сырткары муниципалдык кызматкерлердин арасында укук бузуулар, мыйзамсыз иш-аракеттер аныкталса, эмгек кодекси негизинде чара көрүлөт. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.